150 000 сом акчасы силерге шотуңарга түшөт. Буюрса, ушу сертификат тапшырып берип атабыз сизге. Кырсык Кашкабактын ортосунда Марат Молдагазиев ушул жылдын март айында жол кырсыгына кабылган. Аны Ахунбаев менен Малдыбаевдин кесилишинде унаасы үзүп алган. Күнөөлүү тараптын АСАга полиси бар болгондуктан чыгымдын баарын камсыздандыруу уюму төлөп берди. Кенемтенин баасы 150 000 сомду түздү. Мен машинамдын алды, жаңы машина болгондуктан алды капот фаралары жарабай калган. Алар биякта жок, кымбат экен. Дубайдан заказ бердирип бардык ошону. Бирок сумманы буюрса толугу менен эле жаап берип жатышат. Независимый эксперт өздөрү ошо баалап чыгарат экен, бааны өзүң айтпайт экенсиң, өздөрү чыгарып эсептеп, эмне канча болот экенин алып койгон жакшы экен, барыңыздарга алып койгула деп кеңеш берем. Марат мырзанын машинасын сүзгөн Талай Байсымаков былтыр декабрь айында унаасын камсыздандырган. Бирок анчалык ишенбеген Талай мырза жабырлануучу колуна сертификатты алган соң ынанганын билдирди. Чындыгында башында ишенген эмесмин. Бул алып жатканына кубанычтамын. Ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна чоң рахмат. Окуя болгон жерден биринчи ГАИге чалдым. Камсыздандыруу уюмуна чалдым. Аяктан өзүнүн кишилер келди. Ошо болгон окуяны ошол болгон жерден машина жылбай турган сүрөткө тартып кетишти. Бардыңыздарды камсыздаңыздар деп чакырмакчымын. Ушундай эле 150 000 сомдук сертификат жол кырсыгынан кабылган Канжарбек Бактыбек уулуна да тапшырылды. Ал автобус менен болгон жол кырсыгына туш болгон. Борбор калаанын коомдук транспорттору АСАга полиси менен камсыздалгандыктан кенемте төлөнүп берилди. Эми унаасы оңдолуп бүткөн соң ал камсыздандырууну пландап жатат. Мен машинам вообще жарабай калган. Рамасы ийилип кеткен да. Азыр полный кузовун баарын чечип жасатып атабыз. Биякта эмелери жок болчу, запчастьтары. Америкадан заказ берип жасатып атабыз да. Азыр дагы чыга элек машина. Мен өтө деле көп чуркаган жокмун. Бүт баары ушактын жигиттери бүтүрүп беришти да. Саган жигиттери бүтүрүп беришти. Буюрса автоунам чыкса алабыз сразу. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму жабыркаган 7 жаранга сертификат тапшырды. Кенемтенин жалпы суммасы дээрлик 770 000 сомду түздү. Ушу бардык жарандарыбызды чакырат элем. Ушу страховой полис алып койгонго 1-июлдан баштап 2025 жылдан баштап жакында штрафной санкция кирет. Эгерде страховой полиси айдоочулардын страховой полиси жок болсо, айдоочуга айыппул салынат. 3 000 сомдун тегерегине жанакы физический лицолорго, юридический лицолорго бүгүнкү күндө ал мыйзам иштейт. Жанакындай штрафной санкциясы дагы бар. Юридический лицолорго 13 000 сом айыппул салынып берилет. Акыркы 3 ай ичинде жол кырсыгынан жабыркаган 50 адам кенемте алды. Жалпы төлөмдүн суммасы 5 200 000 сомду түздү. Айсана Бакытбекова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.